ошондо кербен чыгат көчмөндөр оюндарына. Ар бир аймактан чыгат турбайбы? Ар бир аймактан кербен чыгат. Ачылыш аземине бир чоң көкөргө коюп, ошол жактан биримдик кербени болот да. Биринчи жолу өткөнгө караганда азыркы учурдагысын менен айырмачылыгы барбы? Бул 1000ден ашык боз үй бир дагы өлкөдө мынча боз үй бир жерде тигилбейт. Жаңы кошулган оюндар барбы бул жолкусунда? Бурят элинин сөөк сындыруу оюну бар экен. Кол менен сөөк сындырышып, анан аябай кызыгуулары көп. Жанагындай Миң коңуз чуну ойнотуу деген бир уникалдуу бир сон программалар киргизилген да. Оштор айтканда сюрприз болуш керек экен көрүүчүлөргө. Бизде Көкбөрү менен Көкпарда бир айтып атпайм, ар бир оюнда кемчилик кетет да. Шакекчилер ошол көчмөндүн байыркы долбоор экенин тастыктаган айдентика чыгардык да бүгүнкү күндө. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, биз бул жолку чыгарылышыбызда Кыргызстанда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, ага даярдыктар жана анын өлкөгө таасири тууралуу кеп калабыз. Аны мен Жазгүл Мадинова алып барам. Ал эми бизде конокто дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык катчылыгы коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурсултан Адиянов. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келдиңиз. Чоң рахмат. Мына дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын бул жолу кайрадан Кыргызстан өзү өткөргөнү турат, кийинки жылы. Бул оюнга даярдыктар азыркы тапта кандай жүрүп жатат? Биринчи ошондон баштайлы. Алтынчы оюндардын өзгөчөлүгү ошондо болду. Биз эртерээк баштадык. Бир жыл мурда Кыргызстанда өткөн оюндарда 8 ай, 9 ай даярдансак, же болбосо биринчи оюнда таптак эле 4 ай, 3 ай эле даярданышкан эле. Азыр болсо баягы деңгээли өсүп, долбоордун географиясы да кеңейгенден кийин биз 25-жылдын башында эле даярдыкты баштап, өкмөттө уюштуруу комитети түзүлүп, ал жакта министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жолдубаевдин башчысы болуп, министрлердин өкүлдөрү кирип, ошол оргкомитет уюштуруу комитети ошол өзүнүн планын жасап, азыркы күндө ошол кайсы жерде өтөт, кайсы даталарда өтөт, кайсы күндөрү кайсыл программаны уюштурабыз деп ошол иш планын түзүп азыр жумуш кылып жатабыз. Жакын арада эле ошо белгиленгендей биз буюрса 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 31 августта 2026 жылы ачабыз. Ачылыш аземи буга чейин мындай форматта өткөн эмес, бирок ошол 6-чы оюн алкагында ачылыш аземин Бишкек шаарында өткөзгөн жатабыз. Бишкек шаарында буюрса жана жаңы салынып жаткан Бишкек арена стадионунда ошо уюштуруу комитетинин чечими менен ошондой чечим чыгып, ачылыш аземин ошол жерде 31 августта кылып, эртеси баардык чет өлкөдөн келген катышуучуларды ошол Ысык көл областына алып барып, ошол жакта буга чейин өтүп жүргөн жерлерде баягы спорт программасы, маданий программасы, илимий программасы ошол жакта уюштурулат. Жабылыш аземин болсо ошо 6-сентябрда Ысык көл областында өткөзүп, ошол Чолпон Ата шаарында өткөзөбүз. Буюрса адаттагыдай эле чоң этно шаарчабыз, маданий программанын бөлүгү болгон этно шаарчаны Кырчын жайлоосунда жайгаштырабыз. Ал жакта чоң форматтагыдай буга чейин болуп өткөндөй эле ар бир Кыргызстандын ар бир областынан уюштуруучулар келип, ошол жактан областтык ордолор түзүлүп, ошол жакта 7 аймактын 7 аймактын ордолору түзүлүп, жана республикалык деңгээлдеги 2 шаардын да ордолору түзүлөт. Анан кийин ал жакта баягы конкурстук программалар да каралган, жана дүйнөдөгү эң ири, эң чоң этно шаарча болот да. Бул 1000ден ашык боз үй бир дагы өлкөдө мынча боз үй бир жерде тигилбейт. Буга карасак, биздин эле долбоордун алкагында мындай чоң этно шаарча жасалып жүрөт. Ошонусу менен дагы туристтерге кызык болуп жүрөт бул долбоор. Ошонусу менен да биринчи орунда ошол Кырчын жайлоосундагы этно шаарчабыз бул алыстан келген туристтерге кызык жаратат да. Андан кийин жанакы биздин ат оюндарыбыз, күрөш оюн түрлөрү, спорттук программадагы баягы ошол келген коноктор кайсы жагына жетишерин билбей ошентип калышат да. Ошого биз дагы азыр камданып жатабыз. Буюрса спорттук программаны 40 спорт түрү менен түздүк. Анын ичинде ат оюндары бар, күрөш оюндары дагы, күрөш түрлөрү да бар, интеллектуалдык оюндар да бар.
улуттук аңчылык бар, жана элдик оюндар да бар анын арасында. Буюрса ошол элдин жакшы көргөн программа ат оюндарынан бири көк бөрү дагы программага албетте кирген. Андан тышкары биздин 6 оюндардын, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасы да абдан бай. Ошол эле өйдө да айта кеткендей эле Кырчын жайлоосунда ошол этно шаарчаны жайгаштырабыз. Андан тышкары келген конокторго жана катышуучуларга кечки программага дагы караштырылган. Бул кечки ар бир ошо көчмөндөр оюндары өткөн маалда кечки программа бул эл аралык этникалык фестиваль, жана көчмөндөр ааламы деген фестиваль өтүп турат. Көчмөндөр болгон күндөрү. Бул ошол Кырчын жайлоосунда 5 күн болсо 5 күн бою. Чолпон Ата шаарында бул кечки программа болуп, 5 күн болсо 5 күн бою кечинде ошол фестиваль өтүп, 40тан ашуун мамлекеттен келип ал жака жанакы топтор ар бир элдер өзүнүн маданиятын көрсөтүп, жана этно музыка, этно хит, жана этно би, этно мода, анан озеки чыгармачылыктар боюнча ошол жерден конкурстун программасын көрсөтүшүп, ошол эле жерден биз Африка элдеринин маданиятын көрсөк болот, Латин Америкасынын элдеринин маданиятын көрө алабыз, Европа элдеринин маданиятын көрөбүз, Азия элдеринин маданиятын көрсөк болот. Бир эле жерден ошол жерден эле жанакы маданияттарынын өзөгү болгон ырлар, фольклор, бийлер, кийимдер, ошолорду бир жерден көрүп, абдан бир кызыктуу программа түзүлөт да. Ушул программа мурдагыларында бар беле? Албетте бар болчу. 3-чү оюнда дагы буга амфитеатр Номад деген бар. Чолпон Босталийде ошол жакта өткөн болчу. Казакстанда дагы өттү, бирок Казакстанда чаканыраак форматта өттү. Анткени казак тараптын уюштуруу комитетинен бюджеттери кыскарып, кичине форматын да кыскартып калышты да. Бул жылдын өзгөчөлүгү маданий программа ошо бай деп атканымдын бир эмеси бөлүгү бул региондук долбоор бар, биримдик кербени деген. Бул биримдик кербени долбоору көчмөндөр оюндарын башталганга чейин башталат, даярданып аткан маалда. Бул долбоордун негизги мааниси жана максаты ошо ачылыш аземине алып келүү, ачылыш аземине түзгөн цепочкасы болот да, мындай. Буга чейин көп комментарийлер болгон, ошол региондор калып кетет баягы даярдалуу маалында, анан региондо ошо областтар барып Кырчын жайлоосу салынып баштаганда эле ошол жактан ордо менен чыгып калат, ага чейин көрүнбөйт деген сөз болгондуктан ошо долбоордагы Казакстандан киргизип көрдүк, 5-чи оюндардын алкагында. Азыр Кыргызстандан да ошону азыр киргизип атабыз. Бул долбоордун алкагында ар бир областтан уюштуруу комитет түзүлүп, ал жактан элчи шайланып, баатырлар шайланып, ошол жактагы областтагы бир ыйык таза булактан болобу же кандай бир суудан болобу, ошол жактан бизден атайын жасалган көкөрлөргө суу алышып, ошол жактан аксакалдардын жана областтын элдерин, областтын башчысынын ошол жакта жашаган элдерден батасын алып алып көчмөнгө жөнөшөт да. Ошондо кербен чыгат көчмөндөр оюндарына. Ар бир аймактан чыгат туруп элдер. Ар бир аймактан кербен чыгат. Анан ар бир аймак келип, кербен келип, ачылыш аземине Бишкекке келип, жанакы ар бир аймактан алып келген көкөр сууну, ар бир аймактын суусун ачылыш аземине бир чоң көкөргө куюп, ошол жактан биримдик кербени болот да. Ошондон кийин алар анан барып Кырчын жайлоосунда баягы ордун алышат да. Ошондой бир долбоор кирип атат. Бул өзгөчөлүк болот. Кыргызстанда мындай көчмөндөр оюндар өткөндө мындай көрүнүш жок болчу. Бул биринчи жолу ошо суу эстафетасы деп биз баягы көчмөндөр оюндарын мурда бир эле көкөр менен Турцияга берилбедик белек. Турцияга өткөзүп бергенде ошо Хан Тенгириден мөңгүзүн суусунан куюп, ошол көкөрдү Турцияга өткөзүп бердик элек. Эми ошол эле бир эле Хан Тенгириден эмес, баардык Кыргызстандын аймактарынан чогулган сууларды аралаштырып, бириктирип, ошону баягы жабылыш аземинде тапшыруу эмесин жасаш керекпиз да, аземин жасаш керекпиз да кийинки өлкөгө. Ошол маданий багыттын бир жаңы өзгөчөлүгү болуп атат. Андан тышкары 3-чү багытыбыз бул илимий программалар. Ар бир көчмөндөр оюндар өткөн сайын ар бир оюндарда илимий программа каралган.
Анын ичинде эл аралык конференциялар өтөт, форумдар өтөт. Ичинде чет өлкөдөн келген, көптөгөн өлкөлөрдөн келген илимий ишкерлер келип өзүнүн ошо көчмөн цивилизациясы боюнча, улуттук оюндар боюнча, маданият боюнча болгон докладдарын жасап, ошол жерден талкуу жаратышып, ошол жерде илимий ишкерлер ушул долбоордун жана ушундай ар бир элдин маданиятын сактап калуу ишин карашып, аягында ошо бир чогуу резолюция жасашат да, ушундай сунуштарды кылышат. Анткени долбоор жалаң эле спорт менен эле маданий болсо дагы баланс жоголуп кетет. Албетте илимий баягы докладдар менен, илимий резолюциялар менен да кошулуш керек да. Ошондуктан ал жака эмне темаларды алып чыгышат? Ал жакта баягы мисалы үчүн 5-оюндардын алкагында көчмөндөрдүн тамак азыктары кандай болгон, кайсы тамактарды балдарына жасап беришкен, жолуга алышкан, ошондой маселени тамак аш. Андан тышкары улуттук баалуулуктарды камтыган, албетте жанакындай маданиятта мисалы үчүн ошол эле оймо чиймелер кайдан чыккан, эмнени түшүндүрөт, спорт оюндарында кайсы оюн эмне үчүн жаралган, аны кандай ойношкон, эски баягы булактардан табышып, мүмкүн азыркы ойноп аткан оюндарга баягы сунуш кылышат. Силер баягы эмесин, эрежесин унутуп кеттиңер, бул жагы мындай болот, тигиндей болот деп илимий ишкерлер баягы сунушун берет да, мисал катары. Андан тышкары дүйнөгө ошол көчмөн цивилизациясын даңазалаш үчүн дагы максаты бар. Ошол изилдөөлөр жүргүзгөндөн кийин фактыларды келтирип, дүйнөгө ошону маалымдайт да. Көчмөн цивилизациясы аябай бай болгон, дүйнөдө жана отурукташкан өлкөлөрдөн дагы көчмөн элдер көбүрөөк баягы батыраак өнүккөн да. Анткени алар ордунда турбай бир маданиятты өзүңө сиңирип, башка жерге барып, ал жакта элдин маданиятында сиңирип, андан ары ушинтип ортолорунда баягы байланыштыруучу эл болуп, байланыштырган маданияттарды бири-бирине ташып, бири-бирине элдин бир соодасын, жанакы тилдердин өнүгүшүн, жаңы оюндардын пайда болушу, мүмкүн маданияттын жаңы бир түрлөрү чыгышы, баягы ырларыбы же сүрөттөрү, ошонун баары көчмөн элдин аркасынан болгон деп тастыктоолор чыгарышы мүмкүн да илимий программада. Ошон үчүн бул долбоорго да кызыкчылык жылдан жылга өсүп, катышуучу мамлекеттердин да саны өсүп келатат. Быйыл бүгүнкү күндө ошо 89 өлкө катышып жүрөт. Ошо 89 өлкөдөн канча катышуучу келиши мүмкүн? 3000дөн ашык катышуучу келип жүрөт азыркы күндө. Анын арасында ошол көп катышуучулар жөнөткөн мамлекеттер бар. Мисалы үчүн биздин коңшу мамлекеттерибиз бул Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Тажикстан, Түркменистан, Россиялар биринчи учурда ушул мамлекеттер көбүрөөк делегацияны топтошот. Алыстан келген, мисалы үчүн Бразилия, Чилиден келгендер 4-5 адам, 10 адамга чейин келишет. Европадан, мисалы үчүн Венгриядан 50 адамга чейин келишет. Ушундай мисалы үчүн жаңы кошулуп аткан мамлекеттерде мүмкүн 2-3 адам эле келиши мүмкүн. Негенде жаңы ала мамлекетте жаңы таанылып атат бул оюндар. Ошондуктан негизи эле ошо кызыгуу көп болуп атат долбоорго дүйнөдө. Анан ошонун артынан дагы биз ошо Кыргызстандын атын чыгарып атабыз да. Ушул долбоордун автору Кыргыз Республикасы. Ушундай кичинекей мамлекет, Борбор Азиядагы кичинекей мамлекет ушундай чоң аянтчаны түзүп берип атат, дүйнөгө аянтчаны түзүп, бул жакка келип силер ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясында, 2 жолку резолюциясында тастыкталды. Кыргыз Республикасында өткөн көчмөндөр оюндары бул дүйнөдөгү элдердин маданиятынын диалог аянтчасы болуп калды деп 2 жолу резолюция кабыл алышты. Бириккен Улуттар Уюмунун Генеральный Ассамблеясы. Андан тышкары ЮНЕСКО уюму биздин долбоорду дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын баягы маданий мурасты сактап калуучу эң жакшы практикалардын тизмесине киргизди да. Бул абдан чоң статустардын бири, дүйнөдө чоң эл аралык ушундай уюмдардын баалашы, долбоордун баалашы, булга баа бериши жана документтер менен тастыкташы
дагы бир жолу ошол Кыргызстандын туура багытта ошол долбоорду өнүктүрүп, ошол долбоорго туура салым кошуп атканы дагы, өткөзүп атканыбыздын дагы ошол негизги мындай багыт болуп калды. Багыт болуп калат экен да ошол. Сиз айтып атпайсызбы, 89 өлкөдөн келет бул жолу депчи. Негизи мына ушул суроону бергим келип атат. Көчмөндөр оюндары биринчи жолу өткөнгө караганда азыркы учурдагысын менен айырмачылыгы барбы? Албетте бар, анткени биринчиден эле спорт программасынын кеңейиши, спорт түрлөрүнүн көбөйүшү, андан тышкары маданий программасынын дагы кеңейиши, ошол эле жаңы эле айтып кеткендей эле катышкан мамлекеттердин саны. Анан кийин өткөзүү күндөрү, баягы форматы жылдан жылга биз менен анализ кылынып, туура форматка келүүгө, ошону туруктуу өткөзүүгө биз дайыма өзгөрүү киргизип жүрөбүз да. 4-чү оюнда да, 5-чи оюнда да, 6-чы оюнда дагы азыр ошол Кыргыз Республикасында өтүп атканда биз туруктуу координация кыла турган орган түзөлү деп чечим кабыл алып, ошон үчүн биздин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык катчылыгы түзүлдү. Бул биринчи жолу, буга чейин бир дагы туруктуу уюм түзүлгөн эмес болчу. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын координациялай турган ар бир оюнда эле убактылуу уюштуруу топтор түзүлүп эле оюн бүткөндөн кийин таркап кетишти эле да. Азыркы учурда ошол биздин катчылык туруктуу уюм болуп, көчмөндөр оюндары каяктан өтпөсүн, Кыргызстанда өтөбү, башка жакта өтөбү, биздин уюм ошону координация кылат да. Буюрса, ошол өзгөчөлүктөрдүн бири ушул да. Биз бул чет өлкөгө көчмөндөр оюндарын бергенден кийин ар кандай маселелер болду. Анан ушундай уюм керек экенин, талап бар экенин биз билип туруп, анан ошол 25-жылы ушул уюмду түздүк. Бул эми эл аралык бирден бир ири иш-чаралардын бири болуп атат да, көчмөндөр оюндарычы. Бул оюндарды өткөргөнгө Кыргызстандын инфраструктуралык жана логистикалык абалы кандай? Ошого даярбы? Инфраструктуралык абал даяр. Эмне дегенде, негизи бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын уникалдуулугу да ошолдо. Баягы чоң олимпиадалардай болуп же башка чоң спорт долбоорлорго караганда өтө көп инфраструктураны талап кылбайт да. Баягы көчмөн элдин өзүнүн менталитети ошондой болгон, маданияты ошондой болгон жерде ошону жаратылышка аз баягы эмесин келтирип, зыянын келтирип, ошол жаратылыш менен гармонияда жашаганга аракет кылган. Ошондуктан биз дагы көчмөндө болгон объектилерге, ошол эле Ысык көл областында турган, Чолпон Атадагы турган ат майданына жанында болгон баягы спорт комплексине, Колуста бар болгон маданий борборлордун аянтчаларында өткөзөбүз да. Кырчын жайлоосунда дагы биз ошол этношаарча түзүлүп, жазалып, анан көчмөндөр бүткөндөн кийин ал этношаарча чыгып кетет. Ал жактан ыктыярчыларыбыз бир дагы таштандылар калтырбай тазалап, баарыбыз уюштуруу комитети менен тазалап чыгып кетебиз да. Ушундай долбоордун негизги максаты ошол да. Өзүнүн артынан абдан бир мындай оор, баягы башкарууга оор болгон инфраструктураларды калтырбаш керек да. Азыраак ошого аракет кылабыз. Анан кийин ошондуктан биздин инфраструктура даяр. Албетте азыркы күндө жанакы чет өлкөдөн келген конокторго да жатаканалардын саны көбөйдү. Ысык көл областында дагы, Бишкек шаарында дагы. Ошондуктан ал жагынан биз уюштуруучулар азыр эч кандай тоскоолдук көргөн жокпуз да. Көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө бул жылы бюджеттен канча каражат каралууда? Азыркы күндө ошол өткөзүүчү жайлардын ремонт кыла турган маселелер бар экен, оңдоп түзөө иштер бар экен. Ошолор азыр саналып жатат. Ушул жылдын аягына чейин бизде максатыбыз, тапшырмабыз бар. Ушул жылдын аягына чейин санап, баардыгын эмки 26-жылдын бюджетине салып, ошону ремонт иштерин бүтүрүш керекпиз да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушундай бир сумма бекитилди, ушунча акча кетет деген тактала элек. Анткени азыр ошол процесс жүрүп жатат да, саноо процесс жүрүп жатат. Андан айта кетсек, көчмөндөр оюндары жалаң эле республикалык бюджеттин каржылоосу менен эле өтпөйт да. Биз ар бир бул долбоор
чоң дүйнөлүк деңгээлик болуп аткандан кийин бардык Кыргызстан ушул менен эмки жылы жашай турган болгондуктан баардык кыргыз эли ушулга көңүл бургандыктан бул демөөрчүлөрдүн реклама жасай турган, жардама жасай турган аянтчасы да болуп атат да. Ошондуктан биз демөөрчүлөргө, Кыргыз Республикасында демөөрчүлөргө шарт түзүп, аларды спонсорлук программага чакырабыз. Келгиле көчмөндөр оюндарын даярданып аткан маалда жана өткөзүп аткан маалда өзүңөрдү реклама кылгыла. Биз мындай мамлекеттик иш-чараларды колдойбуз, мындай маданиятты сактап кала турган жана биздин жаш муундарга бере турган долбоорлорду биз колдоп, биздин компания колдоп ушуга биз демөөрчү болуп чыгып атабыз деп ошон үчүн ошентип чыгып биздин рекламалык баягы аянтчаларыбызга алардын аттарын жазып, ушундай биздин демөөрчүбүз бар деп ошондой шарттарды түзөбүз да. Ошон үчүн жалаң эле республикалык бюджетке басым болбойт, демөөрчүлөрдүн дагы жардамы менен да өтөт да. Бул баягы демөөрчүлөр менен эки тарапка ыңгайлуу болгон баягы эмелерди сүйлөшүп алабыз, маселелерди. Анан кийин ошол менен алар же бир ыктыярчылардын кийимин жасап беришет. Мисалы үчүн ыктыярчылардын жол киресин, жол машинелерин төлөп беришеби, же тамак ашынбы, же болбосо ошол спортсмендерге мүмкүн баягы байгесин коюп беришет, же болбосо аларга бир сувенирлерин жасап беришет. Көчмөндөрдү рекламалай турган жанакындай ар кандай видеороликтер чыгат, ошону дагы каржылап да беришет. Ушундай практика бар да. Ошону дагы азыркы күндө киргизип атабыз. Азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз да, демөөрчүлөрдү чакырып жатабыз. Негизи көчмөндөр оюндарында сиз айтып өттүңүз, бул жолкусундагы негизги уникалдуулук ошол жанагы 7 аймакты бириктирген көкөр депчи. Анан улуттук оюндардан жаңы кошулган оюндар барбы бул жолкусунда? Кыргыздын улуттук оюндары башынан эле көчмөндөр оюндарынын программасында бар болчу. Ошолор сакталып келатат. Ошол эле тогуз коргоо, кыргыз күрөш, алыш, салбырун, көкбөрү, эрең-иш деген ат жана ат үстүндө жаатуу, жөө туруп жаатуулар ушунун баары программада бар. Бир гана кыргыздык эмес, башка элдердикин кошуп атабыз да азырчы. Мисалы үчүн ошол эле Бурят элинин сөөк сындыруу оюну бар экен. Кол менен сөөк сындырышып, анан аябай кызыгуулары көп, аудиториясы да аябай чоң экен ошол программанын. Ошондуктан аларды дагы программага кошуп, андан тышкары баягы татар элин мисалга алсак, татар элинин күрөшүн да кошуп атабыз, кораш деп коет экен. Бул жакта жалаң эле кыргыз элинин улуттук оюндарын эле пиар кылбастан, ошол программаны колдонбостон биз буга катышып, туруктуу катышып жана туруктуу өнүктүрүп келаткан, өнүктүрүүгө салым кошуп аткан, салым кошуп аткан улуттук оюндардын федерациялары менен иштешип, чет өлкөлүк федерациялар менен иштешип, алардын ошол оюндарын биздин программага кошуп атабыз да. Сиз мына көчмөндөр оюндарын ушуну мен экинчи жолу 2018-ден бери жетектеп келесиз. Анан буга чейин өткөн оюндардагы айрым бир катачылыктарды бул жолкусунда жоюу каралып атабы? Кандай катачылыктарды жоюш керек? Албетте, ошол биздин катчылыктын командасы ошол жакта иштеп жүргөн менин кесиптештерим, ошол биринчи оюндан бери иштеп келаткан жигиттер, кыздар бар. Алар ошол тажрыйбасын топтоп, ар бир оюнга өткөзүп келатабыз. Ошол ар кандай кемчиликтер болсо, ошону эмки оюнга ошол кемчиликти кетирбегенге биринчи учурда эле ошонун үстүнөн иштейбиз да. Мисалы үчүн көбүнчө биздики кемчиликтерибиз логистикадан кетчү да. Мисалы үчүн коноктор тозосуз, туура эмес планда болсаңыз, бирөө түн ичинде келип, ал жакта эч ким тозбой калат, машинеси жок болуп калат, жатаканасы даяр эмес болуп калат. Мисалы үчүн андан тышкары турнирин билбейт, качан болот экенин билбей калышы мүмкүн. Страховкасы жок келип алышы мүмкүн. Ушундай маселелер бар да, баягы логистика жаатындагы маселелерди ошону жылдан-жылга аракет кылабыз да, биз ошону жок кылууга, ошондой кемчиликтерди жок кылууга. Бирок чоң долбоордо баары бир майда чүйдө кемчиликтер боло берет. Ал
туруктуу практика экен да. Ошол эле олимпиадада болобу, ошол эле башка чоң долбоорлордо болобу кемчиликтер болот албетте, бирок ал баягы чоң эмес, бир кичинекейинен болгонго аракет кылыш керек да. Ыктыярчыларды кантип даярдайсыздар? Ыктыярчыларды биз 3-чү оюнда дагы ошондой программа кылдык элек. Ар бир университет менен презентация кылып, ал жактан жаштарга Кыргызстан боюнча презентация кылып, ар бир Кыргызстанда университеттерге айтып, жарыялап, ушундай көчмөндөр оюндар бизде өтүп атат дегенде 3500дөн ашыгыраак жаштар өзүнүн заявкасын берген болчу да. Биз ушундай улуттук долбоорубузду колдогубуз келет, катышкысы келет деп, ошонун арасынан абдан жакшы жаш балдар бар. Тили дагы англис тилин да билишет, кытай тилин билген жаштар бар. Бирок ошолордун арасынан 3500 адамдын арасынан 500 адамды тандап чыкканбыз. Алар ошол этаптардан өтүп, экзамен кылышып, ошондой эле системаны да биз дагы быйыл 6-чы оюндарга киргизип атабыз. Биринчи учурда ошол заявкаларды алып, алардын арасынан биздин критерийлер бар. Мамлекет 89 мамлекеттин делегацияларынын тил маселеси, мисалы үчүн ар бир бизге, например, 100дөн ашык англис тилин билген, мисалы үчүн ыктыярчы керек, испан тилин билген 2-3 ыктыярчы керек, кытай тилин билген да 2 керек. Ушинтип санап биз анан саны чыгат да, кандай тилде канча ыктыярчы керек, канчасы кандай деңгээлде болуш керек тилдери деп тамдап чыккандан кийин, ошол критерийлерди менен алгандан кийин аларды окутабыз. Көчмөндөр оюндары, биринчи эле учурда көчмөндөр оюндары деген эмне? Анын ичинде кандай программа бар? Эмне пландалган? Кайсы иш-чаралар, маданий программасы кандай? Убактысы, отелден канчада кетесиң, алып кетиш керексиң, кайсы жактан аларга тамак бересиң. Анткени чет өлкөдөн келген коноктун биринчи эле көргөн, учурашкан адамы Кыргыз Республикасы бул ыктыярчы да. Анын тозу болчу ыктыярчы, анын делегациясын кеткенге чейин жанында жүрө турган ыктыярчы бекилет да. Ошондуктан ыктыярчыны биз, бул биздин алдыбызда жүргөн биздин, кандай десем, өкүлүбүз да. Ошол эле жаш балага, мүмкүн студент болобу, мүмкүн азыр бош жүргөн жаш адам болобу, ал өзүнө ошондой жоопкерчиликти алат да. Уюштуруу комитеттин күнүгө иштеген ишкери болбосо дагы, ошол бир айдын ичинде даярданып, анан кийин ошол 7 күн бою бардык күчүн ошого салып, ошол мамлекети үчүн, ошол улуттук долбоор үчүн ошол убактысын бөлүп, жоопкерчиликти алып, ошол делегациянын туура келип оюнга кетишин камсыздайт да. Ошондуктан ага көчмөндөр оюндарынан тышкары Кыргызстан тарыхын, туристтик жана объектилер жөнүндө маалыматты, ар кандай кырдаалдар болуп калса кайсы жака чалыш керек, акчасын кантип которуп бериш керектиги, башка валютада алып келишсе кандай интернетин чечип бериш керек, симкасын бериш керекпи же кандай кылыш керек, ошонун баарын ыктыярчыны максималдуу түрдө биз ага маалыматты беребиз да. Ошону окутабыз, бир ай бою окутуп, алар жаттап, анан автомат уже чыгып калганга чейин окутуп, анан кийин конокторду туза баштайбыз да. Баягы буга чейинки көчмөндөрдө жанагы ачылыш аземинде болсо керек, жанагындай Миң комуз чуну ойнотуу деген бир уникалдуу бир сон программалар киргизилген да. Бул жолкусунда кандай өзгөчөлүк камтылат ачылышында, жабылышында? Азыркы концепциясы иштеп жатат. Албетте азыр бардык эмесин форматын ачканга туура болбойт, анткени бул мындай оштор айткандай сюрприз болуш керек экен көрүүчүлөргө. Ага чейин биле болсо сценарийди да баргысы да келбей калат экен. Бирок ошол учурда четин айтсак, бул албетте суу колдонуусу да, ошол ачылыш аземинде сууну колдонуш керекпиз. Анткени көчмөндөр оюндарынын негизги символу болуп суу деп эсептейбиз биз. Ошондуктан жанакы долбоорду айтсак, мисалы үчүн биримдик кербени деп айтып атпайбызбы? Ошол долбоорду аягы бүтө турган аягы ошол ачылыш аземи болуп аткандан кийин суунун келип куюлушу, ушундай бир жакшы кызыктуу бир шоу жаралат да.
Анан кийин аны өткөзүү жери да Бишкек арена болот атпайбы, стадиону. Стадион абдан чоң. Буга чейин Чолпон Ата шаарынын ат майданында өтсө, ал жака 10 000 киши эле батса. Бул стадион азыр 51 000 кишини батыра турган стадион болуп турат. Ошон үчүн бул жакта бир өзгөчө чоң деңгээлдеги шоу болот да. Анткени Кыргыз Республикасынын 35 жылдыгы да болот. Эмки жылы ошол менен биргеликте ошондо байланыгы менен негизи эле Кыргызстан эгемендүүлүкүн алгандан бери эле мындай чоң форматтагы технологиялык концепциясы дагы деңгээли бийик болгон шоу боло элек да. Ошондой шоу даярдалып жатат азыр эмки жылга. Ошондуктан биздин кыргызстандыктар, чет өлкөдөн келген туристтер, коноктор ошо Кыргыз Республикасынын өнүгүп атканын, кандай багытта кетип атканын, келечегине кандай кадам таштап атканын ошол шоу аркылуу да көрсө болот да. Ошол эле шоудун уюштурган деңгээли, өтүп жаткан инфраструктурасы эле ошо Кыргызстандын алдыга коюп аткан кадамдарын басып аткан, алдыга баягы умтулуп атканын да көрсөтүп алат да. Былтыр мындан 2 жыл мурда Казакстанда көчмөндөр оюндары өттү. Ошол учурда 2024. 1 жыл мурун. 1 жыл мурун болуп атат. Ошол жерде бизде Көкбөрү менен Көкпарда бир кичине талаш тартыштар болуп кетет го эки элдин ортосунда. Анан бул жолкусунда оюндардын эрежелери өзгөртүлөбү, кандай болот? Эрежелер азыр ошо каралып жатат. Анткени коопсуздук маселеси да пайда болуп атат. Өзүңүздөр билесиңер, ошо Көкбөрү оюнунда ар кандай коопсуздук маселелерин карап чыккыла деген тапшырмабыз бар. Азыркы күндө биз ошонун үстүндө спорт агенттиги менен иш жүргүзүп жатабыз. Федерациялар менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эми бул бир эле оюн негизи. Бирок ар кандай мамлекетте ар кандай регистрация кылышып, азыркы федерациялар түзүп, алар ар кандай өнүктүрөт экен. Бирок биздин долбоордун алкагында биз саясат кылбаш керекпиз. Биз эки элден эмес, ошол эле дүйнөнү бириктирели деп, достоштуралы деп, кайра достукка чакырып, баягы чакырып атабыз. Ошондуктан биз бул оюнда дагы уюштуруу комитети менен азыр ар бир оюндун эрежесин туура карап чыгыш керекпиз. Кийин бул саясатка айланып, эки элди уруштура турган оюн түрлөрү чыкпаш керек. Биздин биринчи эле маселе баарыбыз чогулуп, ошо казак тарап менен болобу, же кайсы жакта маселе чыкса, ошолор менен бир диалогко отуруп, бир чечимге келип, анан ошондой жыйынтык менен анан биз оюндарды өткөзүш керекпиз да. Бул жакта 6-чы оюнда андай жанакындай айтып атпайбы, ар бир оюнда кемчилик кетет да. Эми 5-чи оюнда деле ошондой кетип калды, баягы калыс тобунан, калыс топ жагынан. 6-чы оюнда ал кайталанбайт. Дагы чейин биз азыртадан жумуш жүргүзүп атабыз. Казак тарап менен дагы, федерациялар менен дагы. Мен ойлойм, бул жагдайды биз оңдоп кетебиз да. Калыстар тобу кандай таанылат? Калыстар тобунун негизги эле биздин талабыбыз, калыстар тобу жалаң эле Кыргызстандын өкүлдөрүнөн болбош керек. Албетте эл аралык калыстар тобунан да өкүлдөрү келиш керек. Эл аралык калыстар жана федерациялардан бекитилген калыстар бир коллегия түзүшүп, анан башка калысты тандап алышат дагы. Ал ошол жерде баардык бул жерден туура каралыш керек да, ар бир маселечи. Анткени эгер ошо калыстар жанакынтип ар кандай өздөрү туура эмес иш кылса, кийин мамлекеттер келбей да коюшу мүмкүн да. Эмне дегенде көчмөндөр оюндарына баргандын пайдасы жок. Анткени ал жакта калыстык жумуш туура коюлган эмес. Ал жакта баягы эме жок депчи, мындай чындык жок деп келбей коюшу мүмкүн. Ошондуктан биздин уюштуруу комитеттин негизги талаптары, ошо курч талаптары ошо калыс тобунун компетенциясына да туура карагыла, эч кимге тартпагыла, эрежени туура баягы контролдогула деп. Ошон үчүн аябай госагентствонун артынан дагы ошол кылдаттык менен контрол болот да калыстар тобуна. Ошондуктан аларга семинар да өткөзүлөт. Алардын жашоо жаткан жерлерде формасы да башкача болот. Анткени билесиздер, ойноп атканда негизги результаттарга дагы ошо калыстар
өзүнүн салымын кошот да. Ошон үчүн калыстарга мамилебиз өзгөчө, талабыбыз да өзгөчө. Медальдардын эмблемалары иштелип чыкты беле? Бүгүнкү күндө азыр ошо 6 оюндардын негизи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын логотипи өзгөрбөйт. Биринчи оюндан бери эле жанакы күн кишиси келип атат, солярный человек деп коет. Бирок ар бир оюнга биз жаңы айдентика кылабыз да. Айдентика деген бул логотиптин тегерегинде болгон оюнга жарашыктуу, концепциясына жарашыктуу фирменный стиль да. Оймо чиймеси жаңырылат ар бир оюнда. 5-чи оюнда мисалы үчүн Казак Республикасында өткөндө алар баягы өзүнүн көчмөн цивилизациясында талаадагы көчмөн эл, алардын көчмөндөрүнүн арасында, казактардын көчмөндөрүнүн маданиятында ошол таш бар экен да, сердолик деп коет экен. Мындай ошондой кочкул кызыл мындай таш экен. Мындай ошол заманда алар үчүн ал ыйык таш болуп, бир мындай алтындан да баалуураак таш болчу экен. Ошону дагы биздин логотипти ошол таштын ортосуна чагылдырышты да. Логотиптин тегерегин ошо ташты кылышты. Ушундай ошону бизге ыйык долбоор, биздин маданиятты сактаган долбоор деген маанини салышты да. Ошолчу бизде болсо жаңы айдентика жасалды. Биз мында биздин көчмөндөр оюндары, биринчи көчмөндөр оюндары Манас эпосунда чагылдырылган да, Көкөтайдын ашында. Көкөтайдын ашында ошол жакта окусаңар, ошол жакта биздин азыркы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын форматындагы иш-чара өткөн да, аш өткөн да. Бир жагында күрөш болгон, бир жагында ат чабыш болгон, бир жагында көкбөрү болгон, бир жагында ырдап бийлер болгон, бир жагында аксакалдар кеңешип отурушкан, бир жагында тамагын беришкен, бир жагында коноктор болгон. Бул баардыгы бир чоң дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ошондо биринчи форматта окшош болгондуктан бул биздин долбоор, байыркы замандан келаткан долбоор деп ошону биз азыркы айдентикага чагылдырганга аракет кылдык. Ал айдентикадын борбору биздин логотип болот, биздин көчмөндөр оюндарынын. А тегереги болсо бул жанакы биздин бакты эгер кезсеңер, сиз канча жылдан бери бул бакка өсүп келатканын санай аласыз да. Билесиз болуш керек. Ар бир ушундай шакекчелери менен санаса болот да, бул бакка 20 жыл или 100 жыл болуптур депчи. Ошол форматтагыдай кылып оформление кылдык. Борбору көчмөндөр оюндары четине ошол шакекчелерди жасап, биз түп-түз шакекче эмес, мындай эмне деген бактарда кыйшак болуп өсөт го. Анткени жылдарда ар кандай болот да, бир күнү шамал көбүрөөк болот, бир жылы жакшы жыл болот. Ушундай эле көчмөндөрдүн жашоосу да ошондой болгон да. Бир жылы жакшы жыл болгон, бир жылы согуш болгон, бир жылы ачарчылык болгон. Ошондуктан ал шакекчелери дагы түз эмес болуп, шакекчелер ошол көчмөндүн байыркы долбоор экенин тастыктаган айдентика чыгардык да бүгүнкү күндөчү. Анан ошонун шакекчелери менен бүгүнкү күндө бардык сырткы баягы жасалгаларды, объекттердин оформлениясына ошол айдентиканы колдонобуз. Эгер ошол биздин соц тармактарыбызга кирсеңер дагы ошол жактан биз жарыялайбыз, ал айдентиканы көрсөтөбүз, аны айтып беребиз да эмне жөнүндө экенинчи. Аябай кызыктуу, кооз бир айдентика чыкты, логотипи. Ошол анан кийин ошол менен быйылкы жаңылануусу ошо туруп аянда. Жаңылануус албетте, ал ар бир оюнда жаңыланып туруш керек. Анан ал айдентиканы дагы биз биздин улуттук курама команданын дагы формасында колдонобуз, ыктыярчылардын формасында колдонобуз. Жанакы бере турган белектерибизге да оформлениясына баардык көчмөндөр оюндарынын алкагында баягы колдоно турган буюмдарга ушул айдентика түшүрүлөт да. Түшүнүктүү. Анан соңку суроо болсо, мына дүйнөлүк көчмөндөр оюндары эми бул Кыргызстандын имиджи, бренди болуп калды да. Мунун келечеги Кыргызстандын туристтик потенциалына кандай салым кошо алат? Көчмөндөр оюндарын өткөзгөнгө чейин
жанакындай Google или жанакындай аргандай Яндекс же болбосо башка интернет платформалардан Кыргызстан деп жазса, же революция деп чыгат, же ушинтип чыкчу да мурда. Же ала качуу болду, же мындай негатив, жакшы эмес, ысык көл деп чыгат, ушундай көчмөн деп чыкчу эле. Көчмөндөр оюндарын өткөзгөндөн кийин Кыргызстан биринчи эле учурда ошо көчмөндөр оюндары чыга баштады да, интернеттен Кыргызстан деп жазгандачы. Анан көчмөндөр цивилизациясынын борбору деп чыга баштады. Көчмөндөр оюндарынын автору ушул мамлекет деп чыга баштады. Көчмөндүн тарыхын, сакталган тарыхын, маданиятын, салттарын көргүн келсе, Кыргызстанга келиш керек деп туристтердин аң сезимине отура баштады да. Ошондон кийин чет өлкөлүк туристтердин саны көбөйө баштады. Анткени көптөгөн азыркы статистиканы карасак, дүйнөдө статистика бар. Эгер дүйнө туризмде жүргөн адамдардын, баардык адамдардын, турист болуп жүргөн, дүйнөдө аралашып жүргөн адамдардын 26% ушундай этникалык долбоорлорду издейт экен да. Ушундай долбоорлорго, ушундай мамлекеттерге баргысы келет экен. Кайсыл жакта ушундай улуттук баалыктарды көрсөтөт, улуттук баягы тамак аштарды, кийим, би, ыр, музыка, спорт ошону көрө турган жер деп 26% издейт экен да. Канча бир мүмкүн миллиарддан ашык турист бар дүйнөдө кыдырып жүргөн да. Ошол туристтердин 26% ушундай долбоорлорду издейт экен. Ошолордун 26%-тин бир 5-10%-ын эле бизге келтирип алсак, ошо долбоор аркылуу биз ошону дүйнөгө таанытып алсак, Кыргызстанды. Кыргызстан бул көчмөндөр оюндарын жараткан мамлекет. Кыргызстан бул көчмөн цивилизациясынын борбору деп ошону таанытып алсак, бул биринчи эле учурда ошол туристтердин маалыматы болуп Кыргызстанга келгиси келе баштайт да. Андан тышкары биздин өкмөттүн жүргүзүп аткан туура саясаты бар. Көп мамлекеттерге визасы жок эле келишсе болот. Ачык асман боюнча да азыр саясат жүрүп жатат. Ошонун баары бир системалык жумуш да. Ошонун баары туристтерге чакырууга, дүйнөгө таанытууга Кыргызстанды. Ошон үчүн мен ойлойм, көчмөн дагы бир ошол мамлекеттик саясатка кошумча да, туризмди өнүктүрүүгө кошумча Кыргызстандын атын чыгарып, реклама кылып, имиджин көтөрө турган долбоорлордун бири да. Потенциал жогору деп айтсак болот. Потенциал жогору. Жок дегенде эле ошол 89 өлкөдөн келген биздин катышуучуларыбыз билет да Кыргызстандычы. Бул ошол эле мамлекеттерден бизге туруктуу бир санда туристтер келип турса эле, мен ойлойм, биздин элибиздин жумуш орундары да көбөйөт, кол өнөрчүлөргө да пайда келет. Кафе, ресторан, такси, жатаканалар, ошонун баарына баягы кирешелер түшө баштайт да. Нурсултан мырза, келип маек куруп бергениңизге рахмат. Биздин убактыбыз да чектелүү. Кадырман көрүүчү, биз бүгүнкү чыгарылышыбызда дал ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, ага даярдыктар жана анын өлкөгө таасири тууралуу кеп кылдык. Бизде конокто дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык катчылыгы коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурсултан Аденов болду. Биз ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.